Салам достор, Этномедиа Нарында. Биз баягыда эле Бишкекте жүрө бербей, Нарынга да келели дедик. Нарынга келген себебибизди азыр көрөсүңөр. Алдыда кызыктуу бери күтүп турат, кеттик. Буюм жасоочу кесибинин окуучулары социалдык колдоого муктаж, жетим, толук жетим, жарым жетим, андан тышкары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар окушат да. 30 бала окуйт, 2 группада 2 жылдык курста окушат дагы. Кыргыздын кол өнөрчүлүк, кийизчилик, оймочулук, саймачылык, зергерчилик, жыгарчылык деген түрлөрүнүн баарын окутат да. Мен Эсенкадыр кызы Нурпери Атбаш районунун Акмоюн айылынан келдим. Азыркы учурда мен 16 жаштамын. Жакшы көргөн сабагым черчение жана литература кызыгам боюнча. Сагындым жан сени сагындым, махаббаттын отуна малындым, калсы отуна жаным. Жараткан болду, анан аткаруучу болуп көрүнөт да, кээ бирөөлөр жасап тартып чыгарат. Аткаруучулар саны көчүрүп жасашат. Анан мен ойгондо ошол өзүмдүн кыягым оюм менен оюп кете берем да, чексиз оюмдарды эле. Эч кандай шаблон, көчүрмө, трафарет колдонбойм. Надо больше общаться, но только я не умею так делать. Вот ага, я пытаюсь учиться, пытаюсь разговаривать с другими. Assalamu alaikum. Алейкум саламатсызбы? Кандай жүрөсүңөр? Жакшысызбы? Жакшы, баары эле жакшы, Кудай буйрса. Өзүңчө айтып кетсеңиз. Деги эле эмне менен алек? Өзүм атым Казыбек, фамилия Мамыкар. Нарын шаарындагы 87-чи кесип лицейде кол өнөрчүлүк боюнча да негизинен улуттук буюм жасоочу деп коет. Ошол кесип боюнча мастер мугалиммин да, жанагы бизде эми өндүрүштүк окуу кесип бергенден кийин өндүрүштүк окуу көпчүлүгү практический сабак да, ошондон берем. Андан тышкары бош убактын баардыгында эле кол өнөрчүлүк менен Кыргызстанда ошо улуттук кол өнөрчүлүк менен алектенип жүрөм. Бул мен үчүн оңой эле, бир күндө эле бүтүргөм. Кийимди да мен жадагам, өтө оюмдан чыккан. Муну жеп дагы. Куру менен. Кыргыздын желеги. Меники бул жерде гүл. Бул өзү. Канча күндө тартып жаздыңыз? Буну бир жуманын ичинде бүтүргөнбүз. Бул эмнеден жазылат? Бул ошол жүндөн. Кадимкидей эле жүндөн алып, саябыз муну 1-2 жуманын ичинде бүтүрөбүз. Бул болсо Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынан алынган. Саламатсызбы, мен атым Регина Суранова. Бул кинонун продюсери жана со-режиссер болом. Настя деген, Лысогорова деген кыз экөөбүз тарттык. Бул идея каяктан келди? Биринчи Настя бул геройду тапты. Анан Казбек агайга чалдым, сүйлөшүп келсем, бул өзү мындай оймоону саям деп атпайбы? Бул оймоону түшүргөндөр жалаң аялдар болуп атат дейт да. Бул ага карабастан талантың бар болсо, эркек болсоң да намыстанбай, ошол кол өнөрчүлүк менен алектенсе болот деп атпайбы? Биз ошол гендер жагынан равенство, гендерный равенство жагынан караштырып атканбызда, андан кийин сураштырып келсек, бул 87-чи кесип лицейинде дагы мугалим экен. Анан 2 группам бар деди. Бул балдар возможности с инвалидностью, да, ошондой балдар экен. Анан алардын окуяларын айтып берип, жашоолорун айтып берип, анан ошо тарткыбыз келди, бул документальный тасмалы. Как вы вообще смогли найти такого замечательного человека, Казбек агай?
Но изначально мне этот контакт этого человека отправила коллега. И около года где-то мы никак не созванивались с ним, не знали, как подойти к этой теме. И вот появилась возможность ссоры с Кыргызстаном реализовать. Мы приехали сюда, познакомились с ним. Он был очень открытый, прям сразу позвал нас к себе в мастерскую. Мы сразу начали снимать. И в итоге вот подружились со всеми детьми и сняли такой очень добрый, хороший фильм про его работу, творчество. Мен башынан баштаганда кичинекей кезимен эс тартканда мектеп жашында сүрөт тартып, оюма оюп, кагаздарды кескилеп баштагам. Анан кийин ошентип отуруп боз үй жасаганга жери барды, бирок негизи кийинки 10-15 жылдан бери үзгүлтүксүз жасап келатам да, ошо алаң эле жумушум ушул болуп сыяктуу болуп калды. Анан ошону мен жана окуучуларга биздени жанагы социалдык колдоого муктаж балдар окушат да көпчүлүгү, ошолорду ушу кол өнөрчүлүк окутабыз да. Бул тасманы Фонд Сорос организациясы каржылап берген. Бунун тасманын максаты негизи биз бири-бирибизге толеранттуу бололу деген чакырым бар да бияктачы. Мисалы биз умственно отсталый бирөө, мисалы балдарды көрүп калсак же ДЦП же кээбиркилер түшүнбөстүк кылып жаман көрүп коюшу мүмкүн, агрессия болушу мүмкүн балдардын арасында да. Анан бул тасманы көргөндөр балким ойлонуп калар, балким бир жүрөгү жылыйт. Анан толеранттуу мындай эме болсун дедик да. Коомго отношение ушундай балдарга, кишилерге мындай башкача бир отношение болсун деп тарттык. Цель этого документального фильма — это в первую очередь рассказать об этом человеке. И, конечно же, это как бы мероприятие больше для самих детей, для самого Нарына, чтобы все пришли и узнали тоже об этом человеке, выставку посмотрели, с детьми познакомились, ярмарка тоже, здесь они продают на ярмарке свои рукоделия. Вот, ну, цель как бы это объединить, да, людей и позвать на такое классное мероприятие. Мен бул көчмөндөр оюндар өтпөдү, дүйнөлүк Кыргызстан баягы өзүнүн улуттук эмелерин көрсөтүп, ошонун үчөөнө тең катыштым да, ошол жерден анан фейсбуктарга чыгып ошондой ийгиликтерди жаратып, анан кийиз дүйнө оймо шырдак деген республикалык эл аралык фестивалдар ошолорго катышам да мен, ушул кыргыз шырдакчылык, оймочулук боюнча. Анан ошолордун баарын ошо социалдык тармактарга, фейсбуктарга көп чыгат да, анан ошондон көрүп ошо кол өнөрчүлүгүмдөн жана оймочулук боюнча мен өзүм бир өзүмдүн немем бар да, өзүм оюм, стилим бар да, ошол менен ое берем. Анан ошо өзгөчө экенсизден анан эле ошо соц тармактан көрүп байланышса керек. Жана Регина Султанова деген режиссер кыз байланышып калды. Анан мен балдардын эмгектеринде эл көрүшүн деп аябай чын жүрөктөн кабыл алдым. Анан абдан жакшы чыгыптыр фильм. Азыр биякта жабык көрсөтүлүп атат Нарында, анан жакын арада Бишкекте болот, буюрса. Анан кийин чыгарабыз, телевидение чыгарабыз, YouTube каналга чыгарабыз. Буюрса баары эле көрөт. Биз эл үчүн жасадык. Рахмат айым, мындан ары дагы ушундай проекттер көрө алабызбы? Мындан ары да мен албетте эң биринчи мага жаккан бул социалдык маанилүү тасмаларды тарткым келет, тартам буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен Казыбек агай деген тасмабыздын премьерасында жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Менин атым Анастасия, мен бул фильмди оператормун, жана Регина менен режиссер Лор. Балдардын аракети жөнүндө айтып кетсеңиз, булар кандай окуп атышат? Балдар эми бизде ошо категорияларга бөлүнөт да, жанагы аз камсыз үй бүлөлөр, жарым жетим балдар, ошондой эле социалдык колдоого муктаж аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн. Анан ушул балдар көпчүлүгү андан тышкары жанагы ДЦП, анан акыл психический кемчиликтери бар болуп калган балдар окушат. Коомго аралашып, анан булар деген аз мындай башка окуучуларга, башка балдарга караганда өзгөчө мындай аяр, анан кийин мындай бат кабыл алган, демек жүрөктөрү сезимдери таза болот. Анан эмнени айтса кичинекей бала деп кабыл алып, анан ушул өнөрчүлүккө көп кызыгат да үйдө отурган балдар. Анан буларды ошол ата энедей сыяктуу өзү баламдай эле көрөм да. Анан ар биринин өздөрүнүн характер эмелери бар, анан тилин тапса ушунчалык ишенет. Анан баягы үйрөткөнгө дагы кол өнөрдү кызыктырганга дагы жеңил да аябай. Ишиңизге келек, чоң рахмат. Көптөгөн балдарга пайдаңыз тийип, өзүңүз дагы ден соолукта болуп жүрүңүз. Рахмат сиздерге, ушундай жакшы нерселерди чагылдырып, келечек муундар үчүн, келечек жаштардыкы көрүсүн, умтулуп бараткан Кыргыздын өнөрлөрүн көзү менен көрүп калгандары жакшы. Рахмат. Кыргыз киносун көрөсүңбү? Ооба. Акыркы көргөн кинолоруң атап берчи, кайсы кинолор көрдүңөр, үчөөнү? Мест деген кино,
дагы ошол эле го. Особняк жана акча, жана ошондой эле жана акыркы сабак. Жаңы чыккан Атаман киносун көрдүк. Анан жаңы Күбөрү, Аяш тасмасы. Байкуш, эркектер 2, жана ошондой эле Министрдин кызы махабаты.